УКМК Камчуек Ташиевдин өкүл баласын кармады. Камчуек Ташиевдин өкүл баласы пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басмасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 11 мартта УКМКнын төрагасы Камчуек Ташиевдин өкүл баласы ИАК аттуу адам жана Сузак районунун Ташбулак айыл өкмөтүнүн БАИ аттуу кызматкери кармалган. Алар ТБТ аттуу жергиликтүү ишкерден опузалап 120 000 сом талап кылып, анын 90 000 сомун алып жаткан учурда кармалган. Аларга карата опузала пара талап кылуу беренеси менен иш козголуп, Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кармалган ИАК УКМКнын төрагасы Камчуек Ташиевдин өкүл баласы болуп туруп, үй бүлөлүк мамиленин артына жашынып БАИ аттуу адам менен алдын ала сүйлөшүп, жеке ишкердин коркутуу жолу менен 120 000 сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылганы аныкталган деп билдиришти УКМКдан. Исманкуловдун клиникасы дагы эле иштеп жатат. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Алмазбек Исманкуловдун көздүн микрохирургиясы клиникасына барып, мамлекеттик мекеменин имаратына жеке клиниканы жайгаштыруу маселеси боюнча эмоционалдуу түрдө билдирүүлөрдү жасаган. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин башчысы Исманкуловду лапух деп атап, имараттан 3 сааттын ичинде чыгып кетүүнү талап кылган. Антпесе ал үчүн чоң көйгөйлөр жараларын жигиттер менен келип техниканын баарын талкалап кетерин убада кылган. Жергиликтүү сайттардын журналисттери Кыргызстандын Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин талабы аткарылып жатабы же жокпу деген суроо менен кайрадан Исманкуловдун клиникасына барышты. Таң калыштуусу клиникага бейтаптарды адаттагыдай кабыл алып жатат. Алардын мамлекеттик мекеменин имаратынан көчүп кетүү ниети жок. Кабыл алуу кызматкери чынында эле Алымкадыр Бейшеналиев аларга кечээ келип, катуу билдирүү жасаганын айтты. Бирок ага карабай алар дагы эле ачык жана бейтаптарды кабыл алууда. Исманкулов клиникасынын СММ адиси Кыргызстандын Саламаттык сактоо министринин жүрүм-турумуна коомчулуктун баары күбө экенин айтты. Алар азырынча комментарий берүүгө даяр эмес. Клиникада баары мурдагыдай эч кандай өзгөрүү жок деп жыйынтыктады СММ адиси Алия. Эгерде чачыңыз төгүлүп, сакалыңыз чыкпай жатса, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер болсо, же денеңизде актактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7 килограммдан 10 килограммга чейин семирүүнү же арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин жана гейнерлер менен машыгып, булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде боло турган жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, анда биз менен экрандагы номерлер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларында доставка акысыз 2 саат ичинде жаныңызда болот. Башка шаарларга 1 күндөн 5 күн аралыгында жеткирип беребиз. Байланыш номерлерибиз TikTok профилде жана комментарийде бар. Айсар Абдибаева Кыргызстанга доллардан баш тартууну сунуштады. Депутат Айсар Абдибаева Кыргызстанга доллардан баш тартууну сунуштады. Бул тууралуу ал 10 мартта жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында тиешелүү токтомду министрлер кабинети өзү кабыл ала алат. Доллардан баш тартышыбыз керек. Жашообуздун баары долларга көз каранды болуп калды. Калктын 80-90% насыя менен жашайт. Улуттук банктын доллар менен насыя берүүгө тыюу салынган чечими бар. Ага карабай коммерциялык банктар доллар менен насыя берип жатат. Демек Улуттук банк карап олтурбашы керек. Россия доллардан баш тартып жатат, бизде да болот. Мурда сом 19 цент болуп турганда кандайдыр бир жол менен долларсыз жашап келгенбиз. Ошондой кылсак болот. Доллардын курсунун көтөрүлүшүнөн улам жада калса, алып сатарлар жумурткага да бааны көтөрүп алышкан, деди Абдибаева. Равшан Жээнбеков Кыргызстандын Навальный сыңары кайрадан камалабы. Путиндин саясатын жек көргөн орустардын Навальный аттуу артка кайтпас оппозиционери бар. Курт сын пикир айтып, кысымга кабылып, улам камалып, кайра бошой берет. Бул жагынан кыргыздардын да учу куур эмес окшойт. Демократ Равшан Жээнбеков да бийлик төбөлдөрүнө каршылык көрсөтүп, ачуусундап 2 рет түрмөгө түшүп чыккан. Учурда ага караштуу Next TV телеканалынын редактору камакта, журналисттери сурак беришти. Улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Айрым маалыматтар боюнча Равшан Жээнбековдун 3-чү рет камалары сырткы күчтөр менен тымызын иштешкени болжолдонууда. Бул жагынан Навальный экөө тагдырлаш мүнөздөрү да окшош беле. Айбек Осмонов, Мадумаров экөөбүздүн жеке мамилебизде эч кандай карама каршылык жок. Биз парламентте ар кандай маселелерди караганда кээде пикир келишпестиктер болуп калат. Себеби ар бир депутаттын көз карашы ар кыл.
Жалгыз гана Адахан Кимсанбаевич эмес, башка депутаттар менен деле кайым айтыша кеткен учурлар болот. Бирок жеке мамилебизде эч кандай карама-каршылык жок. Экөөбүз айтыша кеткенден кийин деле кийинки маселеде ал менин сунуштарымды колдоду. Адахан Кимсанбаевичтин сунуштары туура болсо биз деле колдоп берип жаттык. Бул жерде эң башкы нерсе өлкөгө, кыргыз элине пайдасы тие турган мыйзам долбоору болсо биз колдойбуз. Элдин кызыкчылыгына каршы келсе колдобойбуз. Ал маселени мен карап чыктым. Негизи бизге керек маселе экен. Менден башка депутаттар да карашты. Суроолорду берип жетиштүү маалымат алдык. Ошонун негизинде талкуу узакка созулуп кеткендигине байланыштуу мен бир эле Адахан Кимсанбаевичке эмес, башкаларга да тукумдан кыр издей бербей өткөрүп берели. Кыргыз элине керектүү мыйзам экен дедим. Улуттук банктын төрагасынын орун басары канча айлык аларын айтты. Улуттук банктын төрагасынын орун басары Манас Жакыпов 108 000 сом айлык алат. Бул тууралуу ал өзү бүгүн 11 мартта өткөн жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында айтты. Жыйында депутат Кундузбек Сулайманов ага сиздин айлыгыңыз канча деген суроо берди. Айлыгым 108 000 сом, анан социалдык фонд салык кармаганда болжол менен 87 000 сомдой колума тиет, деди Жакыпов. Оору кадырын соо билбейт, ач кадырын ток билбейт дегендей булар айлыгынын көптүгүнөн насый албайт, деди Кундузбек Сулайманов. Фарид Ниязов абактан чыгып кеткенби? Коомчулукта саясатчы Фарид Ниязов Борбор калаанын номер 21 тергөө абагынан жакын арада чыгып кетиши мүмкүн деген кептер кызуу жүрүүдө. Бул боюнча жазаларды аткаруу кызматы комментарий берди. Айрымдар анын ден соолугуна байланыштуу тиешелүү органдар тергөө абагында отургандан башка баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгууга мүмкүндүк берет деп эсептешет. Фарид Ниязов бир катар кылмыш иштери боюнча айыпталуучу болуп саналат жана анын мазмунунун жана мөөнөтүн сот гана аныктайт. 9 мартта 63 жаштагы Ниязов улуттук кардиология жана терапия борборунда комплекстүү медициналык текшерүүдөн өттү. Тактап айтканда эхокардиография, ЭКГ, ички органдардын УЗИ, калкан бези, кан тамырлар, клиникалык жана биохимиялык анализдер жүргүзүлгөн. Ошондой эле консилиум болуп тиешелүү адистердин катышуусу менен диагнозу аныкталган. Анын жыйынтыгы боюнча бейтапка дары-дармек жазып беришкен. Бүгүнкү күнү Ниязов номер 21 мекемеде тергөө абагында камакта. Медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө деп айтылат маалыматта. Буга чейин Орусияда Кыргызстан менен Тажикстандан барган мигранттардын мушташа кеткендеги видеосу тараган. Видео боюнча 7 каналга Тышкы иштер министрлиги маалымат берди. Алдын ала маалыматтар боюнча окуя 8-9 мартта Амир Гизинин курулушунун аткарган компаниялардын вахта шаарчасында болгон. Анда Кыргызстан жана кошуна мамлекеттердин биринен барган жарандардын ортосунда мушташ чыккан. Буга ашканадагы чыр-чатак себеп болгон. Министрликке кыргыз жарандарынын ооруканага кайрылгандыгы боюнча маалымат түшкөн эмес. Бул окуянын чоо жайын тактоо жана жабыркагандардын ичинде Кыргызстандын жарандарынын бар же жоктугун тастыктоо үчүн Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин Владивосток шаарындагы кеңсеси укук коргоо органдарына сурама кат жөнөттү. Министрлик бул маселени өз көзөмөлүндө кармап турат деп айтылат маалыматта.